Экинчиден жеңелер аңдыды, экинчиден кыз эмес чыгып калды дейт. Жакшы күмөн кылсаң болбойбу, денеси чоюлчак экен деп. Оральный секс деген түшүнүк бар дейт. Мындай суроо көптөн бери келбей калды эле. Мен күйөөм менен кошулганда бүтпөсөм деле бүттүм деп койсом күнөө болбойбу. Күнөө болбойт, бирок өзүңүздүн да акыңызды алып калганга аракет кылыш бар. Күйөөмдүн жыныстык катнашта көйгөй бар. Биздин кошулбай калганыбызга көп болду. Шариятыбызда эгерде күйөөсү аялын төшөккө чакырса, баш тартып келбей койсо, күйөөсү нааразы болуп жатса, таң атканга чейин ал аялга периштелер каргыш айтып чыгат дейт. Ассаламу алейкум ажы, 4 балам бар жана азыр боюмда бар. Төрөгөндөн кийин спираль койсо болобу, ден соолук жакшы болбой калды дейт. Ооба, келинчегим жатканда үстүмө чыгып алат, эч нерсе болбойбу. Салмагы көбүрөөк болуп басып өлтүрүп кое турган болсо өлүп каласың, болбойт, эчтеке болбойт. Менин иним 4 күн мурун үйлөнгөн. Никеде келинибиз кыз чыкпай калды эле. Кыздын жеңелери кайтадан кызын алып кетти, кызды бузган балага алып барып беришти. Менин иним тиги кыздын талагын бербейм деп жатат. Жашабам ал кыз менен талагын дагы бербейм деп жатат, эмне чечим кылса болот дейт. Акмакчылык плюс акмакчылык, дагы плюс акмакчылык, ана шермендечилик, дагы шермендечилик, дагы шермендечилик. Жеңелери келип, аңдып көрүп, аңдыган акмакчылык биринчи. Эркек аял ортосунда жыныстык мамиле, экөөнүн ортосунда гана мамиле менен калыш керек. Жеңелер аңдыган кыргыздар дагы ушул биздин маданиятыбызчы. Позор бул маданият. Позор бул, шармандачылык бул. Уят нерсе. Дагы жууп жайып койгон реклама алып андан бетер шермендечилик. Экинчиден жеңелер аңдыды, экинчиден кыз эмес чыгып калды дейт. Жакшы күмөн кылсаң болбойбу, денеси чоюлчак экен деп. Демек кыз эмес чыгып калса апарып бузган адамга апарып берсе, бузган экенин ким экенин билет экен. Анда буга күйөөгө бербей, ошого апарып бербей башында. Раз апарып бериш оңой болсо. Эми бузган эме бияктан чыгып, дагы бир иш болгондон кийин аяка апарса, ал ошону кандай кабыл алат? Ошону сөзсүз ошого апарып бериш үчүн буга текшерип алыш керек беле? Неден акмакчылык бул? Эми мунун талагын бербей айткан анда бетер акмакчылык. Талагын бербесең бербей кой. Сенин аялың никеңдеги, сенин аялың бирөө эзгилеп атат, сага күнөө жазыла берет. Өзүң аялдыкыңды аялга апарып проститутка кылгандай эле кеп. Ага башка бирөөгө никеси өтпөйт. Иддасы чыгыш керек мунуку. Духул болгон, кошулунган. Талак берген, иддасы чыккан, азыр апарып берген, тиги да карам тияктагысы. Буга да карам. Азыр бул дагы күнөөкөр, тиги дагы күнөөкөр, бул дагы күнөөкөр. Алып барып ага беришти дейт. Жок, андай болбойт. Ыраазы болсо мен жашап кал. Сен деле святой эмессиң, менимче. Ушунчалыкка барып аткандан кийин талакты бербейм деп айтып атканың сенин канчалык экениң көрүнүп турат, бердин портретиң мына, портретиң сеники. Сенин канчалык деңгээлиң бар экен түшүнүктүү эле. Таква болуп ушундай бир, ошого сен теңсиң өзүчө. Сен деле бирөөнү создуткансың, бузуткансың. Ошо сенин кылганыңдын жазасы. Дагы жакшы сени кыздарга алып бербестер, сен өзүңө алып бериптир. Шүгүр де. Акылың болсо, ошону жашырып алып калышың керек эле. Акылың болсо, ошо кызды алып калышың керек эле. Эч кимге айтпастан. Эми талагын бер. Иддасы чыгып деген никесин кыйсың. Бербесең, сен күнөөкөр болосуң бардыгына. Бул акмакчылык. Жашабайм дагы, талагын дагы бербейм. Ушин сен жайлап өчүм алам деп ойлоп атат чамасы бечара, жок. Кыяматта көрөсүң. Аялың менен үстүңү жабынбай кошулса болобу, сөзсүз жабыныш керекпи? Жабынып алган сүннөт болот. Жабынбай калсаң андан арам күнөө болуп кетпейт. Бирок кокустан камера коёй деп калса тартып алат жаман да. Ошого жабынып алган жакшы, сүннат. Ар жерде камера бар да, чынбы? Ар жерде камера бар.
Oralный seks деген түшүнүк бар дейт. Мындай суроо көптөн бери келбей калды эле. Ошол нерсени мусулман жасаса болобу? Хадистерге шилтеме жасап, жакшылап түшүндүрүп коесузбу дейт. Бул суроо адепке ылайык болбосо кечирим сурайм, рахмат дейт. Бул макруh. Макруh адепсиздик катары балынат шариат боюнча. Бирок мажбурлап ушул нерсеге түрткөн туура эмес. Шариат боюнча макруh, бул боюнча Фатавал Баззазияда айтылынат, Ханафи китептеринен. Анан кайсыл хадис десе бул боюнча хадис айтылынган эмес, хадисте айтылынат шариатыбызда, аят хадистерде эркек менен аялдын ортосундагы мамиледе аял айыз көргөн учурунда кошулганга болбойт жыныстык мамилеге, ошондой эле нифас көргөн учурда кошулганга болбойт, ошондой эле аялдын аркасынан арканкы авретине кошулганга болбойт. Бирок эркек аял ар кандай ыкмада эгер бири-бирине туура келсе, аялы күйөөсүн аялын нааразы кылбаган, мажбурлаган абалда ар кандай ыкмада кошулса болот. Ал эми жылаңач денесини бириникин бири өп жиберген башка бир жерлери ал өздөрүнүн ыктыярына коюлат дагы. Эгер бирин-бири мажбурлай турган болсо, бул арамга чейин барып такалат. Эгерде мажбурлабай турган болсо, адепсиздик макруh боюнча калат. Сиз бир жолу телевизордон эркек уруктугун аялынын уруксаты менен гана аялдын жыныстык мүчөсүнүн ичине эмес сыртка жүрсө болот деп айткансыз. Бул чындап эле аялдын укугубу же мен туура эмес түшүндүмбү? Эгер аялдын ушундай укугу бар болсо, эмне үчүн экенин түшүндүрүп бересизби дейт. Ал туура. Анткени ошол жыныстык мамиледен аял толук ырахатын алыш керек. Ошол аял толук ырахатын алганга эркек толук аракетин көргөнгө милдеттүү. Өзүңкүн бүтүрүп нара жатып алып тиги чала өлгөн жыландай калып кетсе, кыяматта мойнуң асылат. Сен ойлойсуң, ушу сайгылап койсоң бүтүп калат да, менен бүтпөйт. Пайгамбарыбыз айткан, силер аялдарыңарга мал ашканда ашпагыла деген. Мал чуркап келип аша берет. Жок, силер мукаддимат жөнөткүлө. Өвүшкүлө, сүйлөшкүлө, жакшы сөз айткыла, эртеменден баштап даярдагыла, ушундай болсун, маарага бир жете турган болгула дейт. Аялдардын бели ооруган, башы ооруган, оорусунун 99% ошол сен ходячий аптекадан. Саңа тиешелүү. А ошол аялдын ошондон ырахат ала турган себептеринин бири ошол уруктуктун аялдын жатынына түшүүсү. Анткени ошол уруктук аялдын жатынына өзүнчө крем болуп, дары болуп, аны айыктырат. Демек аялдын укугу. Сен никелеп алдың, ма менен кошулуп атасыңбы? Ошол уруктук ал укулуу, акылуу. Ал акысын өзү макул деп таштаса гана уруксат аласың, болбосо ала албайсың. Ошону жанагыдай уруктугун ичине киргизбей кое турган башка бир ар кандай курал жарактарды колдон аялдын уруксаты менен гана болуш керек. Дагы бир угарманыбыз бар, кулак сизде. Алло, саламатсызбы? Сиз дагы мага салам айтасызбы же айтпайсызбы? Ассаламу алейкум дейсизби? Ассаламу алейкум. Ва алейкум ассалам ва рахматуллах баракату. Сизден мындай суроо бар менде. Биринчиден кечирим сурайм, мындай суроо бергениме. Жолдошум менен жашап атканыма 4 жыл болду. Ушу ортобузда бир кызым бар. Күйөөм 2,5 жылдан бери тийишпейт. Төшөктү. Бандай видеолорду көрүп алат. Эмне кылышымды билбей атам. Эркекти касиет такыр жоголуп кеткенби же барбы? Жок, күйөөм бар. Жок, күйөөнүн эркекти касиети жок болуп, импотент болуп калганбы? Билбейм, бирок видео көрөт да. Видео көрүп. Тыюу салбайсызбы? Андай кылсам укпай атат да. Ошол дистердин бардыгын үйдөн ыргытып жибериңиз. Телефондон көрөт, интернет. Жок, аны үйгө көргөнгө тыюу салыш керек. Деге эле көргөнгө болбойт, аны үйдөгү ата-энесине айтыңыз сиз. Ата-энесине айтам деңиз. Ата-энең айтам, ушундай кылам, болбосо мен ажырашканга чейин барам. Туура, тамак аш аз болуп калса дашыңыз мүмкүн башка, бирок 2,5 жылдан бери мага такыр тийишпес, интернеттеги кимден ошо менен жыргай бере турган болсо, албетте бул сизге зулумдук кылган болот, урматтуу карындашым. Зулумдук кылган болот. Ата-энесине айта аласызбы шуну? Ата-энесине айта албайм да, ата-энеси урукчу. Өзүңүз ата-энеңизгечи, өзүңүз ата-энеңизге. Өзүм апам бар, бирок атам жок. Агаларыңыз барбы? Акем бар, бирок кичине да.
Güýeňiz tahsillengen kim bar? Üýde jalgyz baba. Ökül ata degen barby? Ökül atamız bar ama Awstrada. Kaynagalar barby? Kaynataňyz inileri? Bar. Oşolorga aýtyňyz. Aytam dep aýtyňyz, keyin takır toktatmasa aýtkanga toora gelet. Bolboso meçitke baryp aýtam, bolboso ajraşkanga toora gelet dep aýtyňyz. Antkeni bul taptakыр toora emes mesele. 2,5 ýyldan beri takır tiyişpes, anda bul anda göýgө tiýgenge toora gelet. Ne kılabız? Ne kılabız başka? Hurmatly bir tuğanım. Bu taptakır toora emes mesele. Erkekler ayalların oşol tıştap koyup Russiyaga ketip kalat, jyldap misal üçin, kede oşol mындай bir köçede жүрüp dagalarga taptakır maani berбей koyuşu mümkün. Jok, bu mesele jaşoodogу negizgi mesele bolgon sebepten buga uluk türdü göz karaş menен karашыбыз керек. Egerde den sooluğu çyň bolup turup oşogo mындай bir gelbey turgan bolsa, anda siz mындай bir ajraşam dep aksakалдар sotuna je bolboso adamlarga kayrılganga hareket kılıp görüp, dem ajraşıp ketem degen, ajraşуу деген söz emes, balkim oşol orduna keltire turgan söz. Je siz güýeňiz jetelep oşol maňa alıp kele turgan bolsoňuz, balkim öküňe çogolturup sizlerge toora keňeş bergen bolar elem. Balkim oşol menen bardygy orduna gelişi mümkün. Ekinçiden, urmatly karındaşım, siz da oşol balkim güýeňiz sizin jasaňanyňyz jakpay aýtkan boluşy mümkün, atyllar jakpay aýtkan boluşy mümkün. Çaçyňyzdy özgörtüp, jatkan bölmeni tazalap, misal üçin şamdardy goýup, ataýyn bir jyttardy goýup, anan mындай bir romantikalyk bir jagday jarata turgan bolsoňuz, balkim güýeňiz açılıp ketiş yktymaly bar. Balkim oşol janagy internetten görüp atkan nerseni üýden görüp kala turgan bolsa, anda üýden dele internet jynaştyryp koyup, oşo internetten üýde gyla berişi mümkün dep oýlap atam da, şonuň üçin balkim siz giyim-geçeğiňizdi, iç giyimleriňizdi daga bir şere karap çygarsyz degen men ümitdem, urmatly bir tuğanım. Ben attan jygynyp butum iştebey kalganda, bunu koltuğuma alındı hissedibey kalgam. Ayalım yaşap jüröt. 3 yıl boldu. Anan erkeklikten jarabayt. Ayalım yaşap jüröt. Bul kanday bolat, bu ne bolat? Ayalım men neme kılıp kıynay beredi. Egerde aýalyňyz sabır kılıp jaşaýyn dese, al özü erk, anda günö bolboýt. Birok sabır kılıp kıyın bolup, anan janagıday bir jaşoo kıyınçylyk bolup kala turgan bolsa, anda aga жооп бергенге туура келип калат. Ал убакта жооп бергенге туура келип калат. Бирок мен сабыр кылам дей турган болсо, сабырды саралтын ага Кудай таалам иншалла жакшылык берет. Жакшылык берет. Үмүт үзбөңүз, siz үмүт үзбөңүz, дуа кылыңыз. Кудай таалам жакшылык берет иншалла. Assalamu alaikum ustaz, den soğuluk kanday oruvaňyzçy, Allah'ım bekem den soğuluk bersin, amin. Joldoşum öte ınjyk bir adam. Öte ele ınjyk. Ali karasam idiş ayakta, Ali karasam dağı bir nese taap ınjyktap atkan bolat. Andan körö meni bir çapsa jakşı, ınjyp kempirler ayta turgan bir başkaça sözler menen keçkeri ezile bergenden körö. Aldap, külüp, tamaşalap, eptep basıltayın deyim. Anda da basılbas anan sabırın büte uruşup ketebиz. Uşul jönünde süýlep beriňizçi suranam. WhatsApp'ты açıp men ejelerim, dostlarım menen emde dep süýleşkenlerime de girişe beret. Bolbosa özü ilimdүү, namazgan bir momun. Anı menen jaşap men de bara nerstenip ar nerseden kızıgım kalıp baratat. Bir köýnek alıp beriňiz desem içi tarıp ketet. Bir aýmurda aytyp suransaň oşonda kılbayt. Özünün talapdary bolsa aýabay biýik, tajady mындай ınjyktan. Bir tuğanım jaşoo uwaktylı. Hazır 30'da olsanız da 30 yılda Kudayın berejek Kuday bilet. Oşonduktan sabır kılыңыз, sizge berilingen sınav oşol dep düşünüňiz. Oşol sınavga tatykly жооп berenge hareket kılıp özüňizdi ibadat menen namaz menen Allah'tan hareket kılыңыз. Bizdin bardygybızdın başybızda söz türde kıyınçılıklar bar. Oşol kıyınçılıklarga çıdabay koyboş gerek. Kudayım sizge uşunday sınav beripdir. Başka birönün eki butunu alıp koygan, başka birönün eki kolu jok, başka birönün gözü jok, urmatly bir tuğanım. Başka birö geçke Kaleskada jüröt, başka birö geçke Oş bazarda misal üçin tilemçilik kılıp olturat. Oşonduktan siz oşonu mындай bir janagıda üýgө misal üçin küçük bagyp alsa, it bagyp alsa,
ошолорго мындай чыдап бул ит го деп мамиле кыласыз го. Мисалы үчүн тооктор бар, кет огород жеп койсо тоок турушуп отурбайт жана камап коюш. Ошол сыяктуу эле буга да ушундай бир мындай бир өтө туура түшүнүү менен мамиле кылсаңыз сизге мен ойлойм жеңил болот деп. Ага урушканды башка кылган нервге кирген кереги жок. Сиз ошону ошондой эле кабыл алыңыз. Сизге берген сыноо экен. Ошол сыноодон татыктуу өтүп атам деген ниетте жашасаңыз иншалла бардыгы жеңил болот урматтуу бир тууганым. Андай маселе бардык адамдын башында сөзсүз түрдө бар. Илгерки жанагы боз үйдүн ортосунан жанагы түндүктөн жип алып түшүп, илгери кемегеге казык кагып байлап койчу, муну пасаң деп айтышчу түштүктө. Анткени шамал келсе учуруп кетпесин. Ошондуктан кээ бир адамдардын телеге тегиз болгондо Кудай таалам атайын сыноо берип коет. Үй бүлөсүндө сиздикиндей мисалы ошондо ошого сабыр кылсаңыз шамал учуруп кетпейт сизди деген маани келип чыгат. Мен күйөөм менен кошулганда бүтпөсөм деле бүттүм деп койсом күнөө болбойбу? Күнөө болбойт, бирок өзүңүздүн да акыңызды алып калганга аракет кылышыңыз керек. Анткени бүтпөй калсаңыз ден соолугуңуз оорулуу болуп барып жанагыда нервтенип анан урушуп баштайсыз күйөөңүз. Ошондуктан сиз да акыңызды алып калганга аракет кылыңыз сөзсүз түрдө. Күйөөнүн көңүлүн урматтаган жакшы, бирок сиз мен бүттүм деп койсо ушу менен бүттү экен деп болду, ал жыргап жүрө берет дагы сизге маани бербей калышы мүмкүн. Демек аракетиңизди көрүңүз. Ассаламу алейкум чубак ажы. Менин сизге суроом бар эле. Акыл насаатыңызга муктажбыз. Жолдошум экөөбүздүн турмуш курганыбызга 10 жыл болду. Аллага шүгүр 3 уулум бар. Күйөөмдүн жыныстык катнашта көйгөй бар. Биздин кошулбай калганыбызга көп болду. Жолдошумдун төшөктө болгон каалоосу 10 күндө бир жолу эле болот. Ошондо да жыныстык мүчөсү турбай жатат, турбай эле спермасы түшүп калат дейт. Аракет кылат болбойт, врачтарга да кайрылдык, пайда бербеди. Менин жашым 30 жашта. Балдарым үчүн сабыр кылып жатам. Бирок ден соолугум да азыр жакшы эмес. Ачык айкын жазган суроом үчүн кечирим сураймын. Эмне кылсам болот дейт. Бул боюнча азыр мен сизге телефон номер берем. Ошол телефон номерге кайрылыңыздар. Балким ошол дарылап көрөт Бекжан мырза. 0779 181 571. Урматтуу бир тууганым, албетте сабыр кылыңыз сиз. Андан кийин жанагы элдик медицина деген атайын ошо илгери атабыз колдонуп келген ошо медицинаны, элдик медицинаны колдонууга аракет кылыш керек. Азыр мына Бекжанга кайрылып көргүлө. Бекжан ошол атайын Кытай инелерин сайып берет. Андан сырткары дагы ошол жанагы атайын элдик медицина алектенген атайын жанагыдай биздин табыптарыбыз бар. Чөп дарылар менен дарыланганга аракет кылуу керек сөзсүз түрдө. Анан могу Тамчы гезитинде суроо жооп берген, ошол жерде дагы бир уролог агай бар, ошого да кайрыл Тамчы гезитинде. Ошол агайдын атын унутам азыр, илгери мен чыгып жүрчү. Ошого кайрылса жакшы болот. Бекжан номерин кайра айтам. 0779 181 571. Чындыгында бул өтө чоң проблема. Буну жөн эле койгонго болбойт. Ошол күйөөңүзгө мындай бир тамак аш күчтүү бергенге аракет кылыңыз. Жана эркектин ошо кудуретинин күчтүү болуусу, урматтуу бир тууганым, анын спорт менен көп машыккандыгында эмес. Кээ бир адамдар өтө жанагыдай бир фитнес клубка барып мүчөлөрүн келиштирген менен булар жыныс тараптан алсыз болуп калышы дагы мүмкүн. Бул Кудайдан берилген күч, бул ошол адамдын такыбалыгына байланат. Кээ бир адамдар бар, ошол келишкен болуп эле спорттук бир мындай бир мүчө болуп турса, бул ошол жыныстык мамиледе өтө күчтүү экен деген түшүнүк келет. Жок, андай эмес. Шварценеггер, Арнольд ушулардын бардыгы балким импотент деле болгон болушу ыктымал. Булар деген допинг көп дары ичкендиги үчүн. Ошондуктан биринчи мамиле ошол эркектин канчалык такыба болуп көзүн сактаса, ушунчалык деңгээлде Кудай таалам бул адамга жыныстык тараптан күч кубат берет. Ошону эстен чыгарбаш керек. Сурооңуз өтө маанилүү суроо, эч кандай буга коркуунун кереги жок. Күйөөсү мас абалда келгенде аялы кошулбай койсо болобу же периштелер каргыш айтабы дейт. Шариятыбызда эгерде күйөөсү аялын төшөгө чакырса, баш тартып келбей койсо, күйөөсү нааразы болуп жатса, таң атканга чейин ал аялга периштелер каргыш айтып чыгат дейт. Ушунун тетириси дагы тетири болот. Эгерде аялы күйөөсү чакыра турган болсо, күйөөсү жок деп нары карап жатып алса, ага деле мына ушундай маселе. Бирок адатта эркектер өзүнүн ишин каалаганда күч колдонуп кылып алышы мүмкүн, бирок аялдар кыла албай калышы мүмкүн дейт. Ошол аялдарды бул жерде айтат. Эгерде мас болгон болсочу, мас болгон адамдын баласы кем акыл төрөлөт, арак ага таасир берет. Баланын ден соолугу жаман төрөлөт.
Eğer de güyösü mas bolğon uçurda ayal kişi özünün boyuna bütürve koyuğuna ev oladı. Ayal kişi özün boyga bütüden saktanууга укугуна ээ болот. Анткени ал таза баланын энеси болгонго толук укугу бар. Бирок güyösүнөн баш тартып, ал чакырган жерге жооп бербей койсо ал күнөөкөр болот. Анткени мас болсо дагы güyöсү. Эгерде шарияттын чегинен чыкпай турган болсо, андага моюнсуңуусу керек болот. Кошулган убакытта арчына турган тряпкалары 2 же 3 болуш керекпи? Аялынын көзүнчө, күйөөсүнүн көзүнчө, астына салынган өзүнчө же астына салынган мен аялы арчынган жетиштүү болобу? Кимге кандай жетиштүү? Кимге кандай территориясы кандай? Ден ошондой. Азыр деген салфетка деген чыгып калган, мына окшогон толуптур. Ушунда башыңа коюп аласың, иштете бересиң. Илип аласың. Түшүмдө сиз менен ата баладай болуп учураштым. Ал боюнча Айша энебиз айткан риваяттар келет. Кайсы бир аял киши ошол күйөөсү менен болгон мамиле ушундай даярдабаса, ал жакшы аял эмес дегендей мааниде. Төшөк маселеси бул жашоодо өтө мааниге ээ маселе. Ошон үчүн ошого даярданыш керек. Үй таза болуп, үйдөгү жыпар жакшы болуп, эркек аял калакты бербей турган болуп, балдарды уктатып, бардык ордуна келип, ошол үйдөгү аура, үйдөгү төшөктүн бардыгы эркек аялга жардам бере турган болуш керек. Аялды эркелетүү башка өзүнчө искусство болуш керек бул деген. Анан ошол жанагы маселе бүткөндөн кийин дагы бири-биринен жийиркенбей турган деңгээлдеги шарттар сөзсүз түрдө каралыш керек. Ошон үчүн аял кишиге үйдө душ куруп бериш керек, башкасын болуш керек, сүлгүлөр болуш керек, самындар болуш керек, керек болсо романтик болуп шамдар жаап коюшуң керек. Анын бардыгына шарт уруксат берет, урматтуу бир тууганым. Ажырашуунун бардыгы дээрлик 90% ушундан болот. Шарт түзүлбөгөн үчүн болот. Сен келесиң, курсак тойгузуп келип эле тыпылдат ишиң бүтүрөсүң 3 мүнөттө. Ал эмен койгондо сен бүтүп каласың, уктайсың, арапта ошондо уруш башталат. Ол арам. Колу менен кумарын кандыргандар эмне болот дейт? Булар күнөөкөр болот. Бул жанагы мастурбация деп коет. Ошол булар орозо тутуш керек. Бул апендилер орозо кармаш керек. Анан такыр болбой атса үйлөнүш керек. Анан ошентип эле өзүн өзү кандырып эле өзүм эркекмин, өзүм аялымын деп өзүн өзү катын кылгандар ал шариятта шермендечилик болот. Жете жийиркеништүү, андан качкыла, үйлөн, болбосо орозо тут. Тооба кыл. Боёлгон болсо усул кабыл болобу? Эгер илгерки чоң энелерибиз жанагы жүн боёгон боёктор менен боёп же хына менен боёсо, ага усул жарай берет. Бирок жанагы пол краскалай турган краскага окшогон краска менен боёп туруп, жанагы чачты каптап ороп кала турган, пленка болуп кала турган химиялык краскалар менен кылса, көпчүлүк алымдардын пикиринде усул жарабай калат деген сөз бар. Аялдын хайзы бүткөндөн кийин гусул кылбай эле кошулса болобу? Рет бир аябай шашылып калган экен. Албетте болот, эгерде аялдын ошол жанагы айыз мөөнөтү 10 күн болуп туруп, 10 күн толук келсе, анда ошол бүткөндөн кийин аял киши гусул албай эле ошол жуй турган жерин жууп эле кошулса жарай берет. Ал эми 10 күндөн аз мөөнөттө келип, 7-8 же 9 күндө келип калса, анда жуунгандан кийин гана кошулуу керек, же жуунганчалык вакытты өткөзгөндөн кийин гана кошулса шариятыбыз уруксат берет. Молдаке, аялың оң жагында жатыш керекпи, же сол жагындабы? Ошуга бир жооп берип коюң дейт. Таксырым ошу, аялыңыз кааласа оң жакка жатсын, кааласа сол жакка жатсын. Кайсыл жакка жатканда ошол сүйүү дашып кете турган болсо, ошол жакка жатканды каалап жата бериңиз. Шариаттан айтылынбайт. Болгонун аял киши эркектин сол жагында жатыш керек деген маселе. Адам адатта уктаганда оң жамбашы менен уктайт, аял дагы оң жамбаш, эки дагы сол жамбаш. Оң жамбаш менен уктаганда аял киши эркектин оң жагын нары карап калат дагы оң жагында болсо, анан аял эркек аялына капы болуп калуусу мүмкүн. Ошондуктан аял эркектин сол жагында жатсын дагы, эркек оң жакты карап жатканда аял эркектин далысын жыттап уктасын деген сөз ошондон келип чыккан. Бирок ал сөзсүз түрдө момундай эмес. Аялың менен кошулгандан кийин дарат эле жетиштүүбү же жууну шартпы? Түндө болгон болсо анда дарат алып туруп уктай бер, эртең менен багымды аттасына жуусаң боло берет. Сөзсүз түрдө кошулгандан кийин дароо жууну шарт эмес.
Biraz uyatsırak soru eken, uşul soruğunuz albatta şariatta şarım yok degen söz var, uyat dele mesele emas. Erkek ayal kalagan jerin birim-birin öpse bolu bere şariat tıyuu salbayt. Bolgonu ayız görgön uçurda jınыстык мамиле болбойт. Ошондой эле аналдык байланыш деп коет. Аялдын артка öğretine koşulgan bolбойт. Andan başka nersege şariat tıyuu salbayt. Бирок кээ бир сүрөттөр şariatыбызda жактырылбаган адепсиздик же болбосо макру деген баа берилип жүрөт. Assalamu alaikum güyösünün astına bilep berse olavu vastochный deyt. Ova ayalı güyösüne gerek bolsa güyösü ayalına je ökö çoğulu bile verse bolat. Ayalı kol çap je güyösü kol çap je janagada bir barabandal bol ошондо barabandagı urgulap ün çıgarıp berse tigi tegereni bilep berip ortasına suyup aşıp ketken bolsa bul nersege tıyuu salınbayt. Andan sırtkары ayal kişilerge de суроо berişet. Biz janagıday fitness klublarga barsak bolavu deyt. Albatta bolat. Бирок ошол эркектер аралашкан же эркектер машыктырган жерге барган болуп, кээ бир аялдар фитнес клубка ошол жердеги машыктыруучунун жанагыда колу менен кармагалап мындайдыр тигиндейдир деп түрткөнүнө ыраазы болуп эле барышат. Албетте бул туура эмес. Деги эле эркек устазда, эркек машыктыруучу болгон жерге фитнес клубка аялдарга барганга шариат таптагыр тыюу салат. Суукта гусул алганда чачы узун келиндер кандай кылыш керек дейт. Çaçı uzun gelinler eğer de çaçı örülüp жүргөн bolsa anda ошол гусул болгон учурда чачтын бардыгын жуубайт, денесинин баарына суу жеткирип, баштын терисинин бардыгына суу жеткирип, чачтын түбүнө чейин. Ал эми калган чачын жөн гана колун суулап туруп, сылап коюп, ошону менен гусул алынып калат. Чачы uzun өрүлүп турган болсо, бирок чачы жазылып турган болсо анда чачтын бардыгын жууганга туура келет. Ошол шариаттык иш болгонго чейин чачы өрүлүү болуп, анан жуунганга чейин өрүлүү болуш керек. Ал эми жуунуп бүткөндөн кийин, чачтын түбүн жуугандан кийин чач жазып жиберген болсо деле ал убакта эч нерсе болбойт. Алло, ассаламу алейкум. Ва алейкум ассалам ва рахматуллах баракату. Мен сизге бир суроо берейин дедим эле. Биринчи суроо мындай да, тиги жолдошум менен кошкон эртең менен гусул алып балдарга тамак бериш керек дейт. Гусул албаса ал арам болуп эсептелет дейт. Ошону сурайын дегем. Намаз окуйсузбу? Жок. Ниетиңиз барбы? Бар. Качан баштап ниет кылдыңыз? Көптөн бери ниет кылып жүрөм, бирок ошо шартка байланыштуу окуй албай атам да. Анан могу кичинекей баласы барлар намаз окуганга болбойт деп уккам да. Айта берет. Ким айтты ошону? Андай сөз жок, окуй бериш керек да. Шарт эмне? Жай намазыңыз жокпу? Бар. Анан эмне шарт жолуңуз жокпу? Бар. Демек шарттын бардыгы бар турбайбы? Экинчи сурооңуз? Экинчи суроом, мен жолдошум деген неме дейт да, экинчи аял алам деп көптөн бери айтат да, ошону көрөйүн деген. Ал эмнеге муктаждык болуп атат күйөөңүзгө? Билбейм, ошо келген сайын эле сиз сүйлөп атасыз, сиз постоянно угабыз да, анан ошондо айтып атпайбы, мен экинчи аял алышым керек дейт, анан ошону сурайынчы деген да. Ал мындай силер жакшы эле багабы, курсаңар токпогабы? Ооба. Ден соолугу кандай, жакшыбы? Жакшы. Анан сиз ага жетпей атсызбы өзүңүз? Билбейм, ошону сурасам эле аял алышым керек, мен аял алам деп атат да анан. Түшүндүм, макул. Дагы сурооңуз бар бир тууганым? Жок, болду. Жолдошуңуз угуп турабы жокпу? Угуп атат сизди көрүп. Анда жакшылап угуп тургула. Биринчи маселе боюнча эртең менен ошол деги эле жунуп болуп, жуунбай туруптур тамак семне болот десе, албетте колдорун жууп, бетин жууп туруп тамак кылса боло берет. Андан тамак арам болбойт. Мисалы үчүн айыз көрүп калган учурда же болбосо ошо эртең менен намаз окугандан кийин жунуп болуп калса, анан тамак сай турган болсо, колун жууп тамак жарай берет. Ага сөзсүз түрдө гусул алуу шарт эмес. Бирок маселенин бардыгы намаз окуй элегиңизде болуп турат да. Ошондуктан сизде эч кандай шарт жок эмес бар экен. Жай намаз бар, жолук бар, күйөө бар, үй бар, бала бар. Намаз эле окуш калыптыр да. Ошон үчүн Кудайга шүгүр айтып, ошого намаз окуп, аракет кылышыңыз керек. Бирок усулу жок тамак кылса болбойт деген сөз туура эмес. Анан экинчи аял алуу боюнча эгерде ошол албетте мен кыргыз жигиттерине кимдин ден соолугу туура келсе, кимдин тыйыны бар болсо, экинчи аял, үчүнчү аял алсын дейт элем. Ал эмес мыйзам чыгарып койсок жакшы болот эле, ушу депутат боло тургандар эки аялдан кеми жок
doktor депутат болsun деп, болбосом bir ayaldı başkara albaganдар kantip elin жүгün tartat ele деп мыйзам киргизген куштармыды. Шуну Атамбаев мырза болуп калып шуну киргизип койсо бир мен жакшы болот эле дейт элем да. Эки аялдан көп жогору жагы үйлөнсүн, неме депутат болсун деп. Жана азыр аялы жоктор деле, күйөөсү жоктор деле депутат болгондор бар да. Күйөөсү жокто депутат болбош керек. Анткени ошол бир күйөөнү карап тарбиялап, ошону багалган аял анан бар ошол маселе айтса жарашат, анан болбосом башкаларга кантип акыл үйрөтөт деген сөз ошондон келип чыгат да. Анан эми ошондой болуп, ден соолугу жакшы болуп, анан тыйын тыпыры көп болуп аткан болсо, анда алгандыгы жакшы болот. Анан кийин кээде ошол бир аял үй бүлөнү бага албай, үй бүлөнү кыйнап, бир аялдын көңүлүн ала албай аткан эркектерге жок, экинчи аял болбойт дейт элек. Ар кандай себептер болуп калышы мүмкүн. Мисалы үчүн биринчи аял оорукчан болушу мүмкүн, балдары көп болуп күйөөгө маани бербей калышы мүмкүн, төшөк маселесинде бир аз суз болуп калышы мүмкүн. Ошол учурда экинчи аял алса бир жөн. Бирок экинчи аял алуу деген сөз биринчи аялдын укугун тебелеп коюу деген сөз эмес, урматтуу бир тууган. Ошондуктан кеңешип кеткен бармак оорубайт, ал абалдары ким өзү жакшы билет. Кээ бир эркектер болот, ошол экинчи аял албаса анда зынага түшө бере турган болот. Кээ бир эркектер 3 аял менен барып токтойт, күнөө иш кылбай калат. Кээ бир 4 аял менен, ал эми кээ бир эркектерге бир аял жетиштүү болот, эми кээ бир эркектерге бир аялды ашчы болуп, булар үйлөнбөй эле бойдок жүргөнгө туура келип калат. Мисалы үчүн ден соолугу жол бербеген, ошого окшогон көчөдө дербиш болуп кеткендер. Мен ойлойм силерге, жубайларга, аталар эме туугандарыма жакшы жооп берүүнү үмүттөмүн. Assalamu alaikum ajı 4 balam var jana azır boyumda var. Төрөгөндөн кийин спираль койсо болобу, ден соолук жакшы болбой калды дейт. Ооба, эгерде сиз өзүңүздүн гинеколог врач менен сүйлөшүп көрүңүз, эгерде сиздин ден соолугуңуз чындап эле жакшы болбой турган болуп калса, анда ошол балдардын арасындагы интервал аларак сактоо үчүн спираль койдуруп же башка бойдон бүтүрбөй турган каражаттарды колдонсоңуз болот. Анткени шарият боюнча деле эки баланын ортосундагы аралык кеминде 3 жыл болсо, ошондо эненин ден соолугу ордуна келет. Төрөйт десе эле жыл сайын койдой болуп төрөй бергенде эненин ден соолугу, балдардын ден соолугу чың болбой калат. Ар бир бала төрөлгөндөн кийин 2 жыл толук эмгек укугу бар. Ошол баланын укугун тартып алып, 1 жыл эмезип, 6 ай эмезип, эмчектен чыгарып койгон, сүттөн чыгарып койгон, бул балдарга болгон зулумдук, кордук болуп эсептелет. Ошондон урматтуу бир туугандар, балдардын ортосундагы аралык сактоо үчүн бойго бүтүрбөй турган каражаттарды колдонсо болот. Жана аялдын ден соолугу оор болуп калып, ошол кийинки баланы төрөй турган болсо, ден соолугу начар бала төрөлүп кала турган болсо, же бул жактагы эненин ден соолугу олтуян келип, башка балдарды кароодон алдан тайып кала турган болсо, бул убакта бойго бүтүрбөй кое турган каражаттарды дарыгер менен кеңешип колдонгонго шариятыбыз иншалла уруксат берет бир тууганым. Ошол балдарыңдын бардыгын өмүрүн узун кылсын, төрөй турган төрөтүңдү жеңил кылып, Кудай таалам элдин, жердин, диндин керегине жараган азаматтардан кылган болсун. Амин. Assalamu alaikum. Wa alaikum assalam wa rahmatullah barakatuh. Siz geçiriz, her yıl uçurasam, biz canlı çaldık elek. Gölden. Sonra unutup kaptırım. Ruhsat etseniz. Peki, bir sabahlarınızdan şuradan görüp durasınız. Men esteye baysam, bir sabahlarınızdan janağı vraçlarga barıp, bu uğul menen kızdın kız bolууга oşo eseplettirip janağı öylör metodikasını sanatsa, ruhsat dep aytsanız gerek kaldı. Ova. Anan oşo esteye baysam, siz oşo bir dağına öyle bir vraçta ayıp yaptığınız bile kalp aytpasamız yok. Kimde kayrılsa bolot. Бул ошол эсептегендердин баарына кайрылыш керек. Анткени адамдар качан туулган, жазда туулган, күздө туулган ошого карап, анан булар качан кошулган учурда ошол мындай бир эме болуп калышы мүмкүн, уул же кыз болуп калышы мүмкүн деген бул илим жетишкен жанагы прогноз айтып атпайбы, аба ырайын болжолдоп ошол сыяктуу эле да. Бул Кыргызда деле болгон илгери. Мисалы үчүн жанагыдай чөп чапкан учурларда келиндер төркүндөрүнө жиберешип же башка болуп, айтор жанагыдай ошол мындай бир жубайлардын кайсыл убакта кошулса, ошол убакта чың ден соолук балдар болот деген аракет менен ошол ата-бабалар аракет кылышкан да. Мындай өтө чарчыгып, кыйналып, мындай иш күчөп турган учурда, эркектер чарчап турган учурда кошулса, балким ошондон мындай бир балдар сапатсызыраак болуп калышы ыктымал дегендей аракеттер болгон, урматтуу бир тууганым. Ошон үчүн буну биз жокко чыгара албайбыз. Анан муну ошол жанагы дарыгерлерден сураш керек. Кээде менден кээ бир адамдар жөнүндө сурайт, бирок азыр эсимде жок. Ошол ким ушундай бир айтса болот. Мисалы үчүн жанагы илгери мен тамчыга суроого жооп жазып жүргөндө Калдарбек деген врач бар эле. Тамчыда. Ошол киши ошону эсептеп берчү да. Ошого кайрылсаңар дагы болот. Тамчы гезиттен сурасаңар болот бунун адресин. Калдарбек деген таксыр бар эле. Assalamu alaikum. Wa alaikum assalam wa rahmatullah barakatuh. Maşallah.
Жақсы, siz bilan байланışып olduk. Allah razı olsun. Rahmat, Allah razı olsun. Денсаулықтарыңыз жақсы? Elhamdülillah, özünüzler aman esen mi? Bala çaqa tinç mı? Soğuktan aman esen çıkıp aldın mı? Alhamdulillah. Elhamdülillah. Allah Taala sizge seks vaqt versin, bala çaqаңызga. Amin, amin. Sizden süйлөшкөнүңүзгө абдан Amin. кубанып атабыз. Amin, amin, amin. Sizge iki sorumuz var Lütfen. Aytыңыз. Bizde masturatlar bala var da. Jaş bala 3 aylık. Ошол boyunda olup basa kандай kılış gerek? Egerde tutup gerekpi saklanıp? Saqtangan жақшы. Eki balanın ortosu 2,5 jıl bolgan eң жақшы. Antkeni bala 2 jıl emet da. 2 jıl emet, anan 1,5 жылдағы 1 jıl ene densoluk es alsa, oşonda 3 jıl interval bolgan eң жақшы. Eki balanın ortosu eң az degende 3 jıl boluş gerek da. Bolboson 4 jıldan bolsamdan beter жақшы, oşonda densoluk üçün balдар törölөt. Egerde bala jaş bolup emçe emizip atkan bolsa, atası menen enesi saqtanış gerek boyga бүтүрүүдөн. Anan eki balanın ortosu eң az degende 3 jıl saqтай turgan bolsa, çın densoluktu elge dagı, jerge dagı, mamleketke dagı paydalуу jana paygambarыбыз Кудай жакшы көргөн пенде болот. Анткени Аллах Тааланын элчиси айтат, күчтүү мусулман күчсүз мусулманга караганда Кудайга жакыныраак, жакшыраак. Анткени күчтүү мусулмандын колунан көп нерсе, ден соолугу чың болуш керек, акыл эси чың болуш керек, илими дагы жакшы болуш керек деген сөз да илмегендердин көрө ошол күчтүүлөргө да керек болот деген маани. Ошондуктан лилипут кылып балдар деп туй коёндай туй бербестен сапаттуу тууганга аракет кылыш керек, сапаттуу туудурганга да аракет кылыш керек. Арактан алыс болуш керек. Geçe Caner gezit çıktı eme degen uçur degen gezit çıktı. Azia News degen gezitte oşol kantkende baldar jakşı bolot degen meni surayga жообум бар. Adamlar oşonu жазбайт да, анан башка эле жанагы bir маселени талкуулап эле бардык ошентип адамдар эми демек түшүнүп калдым да адамдар эмнени талкуулайт экендигинчи. Урматтуу бир туугандар, айтыңыз. Onu medisina türünde barıp saklana veremezmi? Ооба, ошо кандай сактанса жеңилирээк болсо боло берет. Bir nesilerdi koldanıp dele, ha? Ekinci sorumuz, yaş bala kuşu da, ошол kuşundusu kiyimge kiyip barsa namazınız kanda olur? Kusundu bu najas emes. Kan jok boş teke olbay, juup koyup jön açıp koyup okuyu veresin. Da kalıp kese işteke olur. İşteke bolbayt kusundan oku. Damla sizin Allah razı olsun. Rahmat. Benim baylansanız abdan koyarsın. Baktılı olunuz. Kep bolunuz, rahmat. Abdan jagımdı bana tartıladınız. Benim birinci balam, ikinci balam menen emçek emet. Çoğu 1 yaş 6 ay, ikincisi 3 aylık deydi. Egerde birinci balangan aşıp kalgan bolsa, jana kichine balangan aşıp kalıp sütüңү saap tөгүp jibere turgan bolsoň, oşol tөгүp jibere turgan sütüңү gana içirseň bolot, balaң 2,5 çıkkanга çeyin. Anan kebir baldar 2,5dan keyin dagı süt eme beret, bul aram bolup kalat. Oşon üçin birinci balaң emsin, alga zulum bolup bolsun, al toygondan keyin anan süttü saap tögө turgan bolsoň, anan balaң çoňoyup turup bardygyn özeme ala turgan bolgond ekinci balaga süttü berбейсиň. Eğer ököteň bir atadan bolsa, ustaz balan emizgende başka adamlar emçegin körse emne bolot, kenenerek aytıp bereniz deyt. Eğer de güyöň görse, atan görse, balan görse, inin görse, bir tuğan tayeken görse, hiç nerse bolboyt, je kaynatan görse, emçegini emizip atkanda. Alem andan başka bir tuğan kaynin görse, je köçödögi kebir ayalдар var, aslında böyle oturup, emizip atsa, dünyada uşul ele tuup, uşul ele emizip atkanda bolup, emçegin lakatıp çıkarıp alıp turup, elini barına körsötüp emizet. Joluk menen jabap al, başka kıl. Şimdi nara kara oturuş gerek. Bu ne degen uyasızlık boldu? Men enemin, sen emçek emgen emessin gidip. Tuğra emçek emgen biz, eniden çıkkanbız, anan çıkkan jerin barını körsötüp veriş gerek bolu. Adam itiyet boluş gerek. Bir jörlü köçöge çıkıp, şunda adamlar var. Yok, emizip atkanda köçödögülörgü emçekti körsötkenge bolboyt. Joluk menen, yüz arçı menen jabap alıp emizse, albatta jakşı bolot. Joldoşum ekөөbüz koşulup jatkanda rahat albayım, köngül bölüp tursam dagı emne kılsam bolot deydi. Bu mesele göktörölük tuğra mesele, en tuğra mesele. Joldoşum menen güyösü menen ayal koşulganda rahat albaz, şundan soykuluk payda bolot. Oşundan üy bile buzulat. Oşun üçün Peygamber aleyhisselam aytkan, ayalыңар menen koşulganda malday bolup koşula berbegile dep aytkan. Mukaddimat giriş söz jiberile dep aytkan. Bul degen söz oşol erkek ayal özün töşök meselesine dayardoo degen söz.
Эгерде бүгүн түндө төшөк маселе боло турган болсо, эртеменден башталыш керек. Эртеменен жумушка кетип атканда, аны менен жакшы мүнөз менен коштошкондон башталат, ошол кечке чейин созулуп, анан төшөк маселеси кечинде көңүлдөгүдөй болот деген сөз. Муну көптөр айтсам чубага айта бересиз дейт. Айтпасаң үй бүлө бузулуп атат. Ушуну айтпай үй бүлөлөр бузулуп атат. Аялдар кордуп көрүп көчөгө чыгып кетип атат. Билесиңер, эркекте эркек болбой калгандардын аялдары көчөдөн ер издеп жүрөт. Атаң айтпаса, өзүң билбесең, молдоң уялса каяктан үйрөнөсүң? Шариатта шарым жок деген сөз бар. Ошон үчүн эркек аялын рахат бериш үчүн аракет кылыш керек, ден соолугун чыңдаш керек. Машыгыш керек, атырдын жакшысын коюш керек, тиштерин тазалап жууш керек, колтук башын тазалап жууш керек. Андан эркектин жакшы атыр жыты келип туруш керек. Анча-мынча илим алып, маданият окуп, китеп окуп, кантип аялды кытыгылап, кантип рахатын алып, кантип рахат бере турган өнөрдү үйрөнүш керек. Толтура китеп бар аяктарда, ошону окуш керек анча-мынча. Бары эле ушундай кыймылдап коюп эле коёндөй болуп, анан токтой кылып 2 мүнөттө бүтүп жатып ала турган болсоң, ал чала өлгөн жыландай болуп, түнү менен сени каргап чыгат. Анан ажырашуу пайда болот. Ошон үчүн бул илим. Пайгамбар буга жакшы маани берген. Малдай болуп кошулбагыла. Кошулардан мурун ошого кириш сөз жибергиле деген сөз, аны даярдагыла деген. Жылуу сөзү менен, эркелетүү менен, белек берүү менен, түштө бир телефон чалып, кечинде бир телефон чалып, каякта жүрөсүң деп, жумуштан келгенде бир кичине гүл көтөрө келип, анан келгенде тише коюп, башка бир неке деп, ошентип барып, анан кечинде даяр болгондо, ана маселе чың болот. Башка бир хадисте айтат, аялыңар менен жыныстык мамиледе болгондо дейт, хадисте айтылат. Өзүңөр бүткөндөн кийин бүттүм деп нара карап жатып албагыла дейт. Дагы кыймылдагыла, балким силер менен тиги дагы тең жетип калар маарага деген хадис бар. Айткандан уялышат, бирок чындык бул. Жашооң күн менен түндөн турса, түн ушундан турат. Ал ушуну жашырсаң, жашооң болот, проблема болот. Мен кечеде айттым, аял киши курсак ач болгондон, кийим кечек болбой калгандан эмес, мына ушул тойбой калгандан кетет. Ажырашам дегендер келгенде эле билип турасың. Эркек ушундай болуш керек, өзүн карабайт, башкасын кылбайт, чачын деле жуубайт, сакалын деле тарабайт, кир болот да анан келип алып эле ана дей берет. Мен көрүп эле турам, аял эмнеге нааразы болуп атканын. Сигарет чексең, наша чексең, өзүңү карабасаң, ысыта суукта жүрсөң, чала жарым импотент болуп калсаң, анда нааразы болот. Ошон үчүн эркек аракет кылыш керек, аял да аракет кылыш керек. Бул азыр эми илим өтө өнүккөн заман. Үйрөнүп алыш керек бир нерселерди. Үйдө көпчүлүк жашаганга байлуу. Бирок үйрөнөт десе жанагы жылаңач кинолорду көрүп эмес. Эротикалык порно фильмдерди көрүп эмес. Ал артисттер ала сени алдап атат. 1 саат кыймылдай берет, жөн эле ал кайталап көрсөтө берет бир нерсени. Аны эмес. Кантип аял менен күйөө мамиле кылыш керек, кантип жатыш керек, кантип рахат тартуулайт деген эмгек китептерди окуш керек илими. Түшүнүңөр, ана кинону көр, сен дагы көр деп отурсаң, ол харам. Ошо кинону көргөн сайын сенин кудуретиң төмөндөй берет. Барып отур, көзүң менен кыласың дагы башка жагың иштебей калат. Илим ошондой айтат. Эротика фильм көрө берсең, только көрүп рахат аласың, өзүң рахат албай турган мунжу болуп каласың. Акылың аз болуп калат, урматтуу бир тууганым. Мынтип эч ким айта элек, эсиңерден чыгарбагыла ошону. Күйөөсү менен аялы кошулуп жаткан учурда, же болбосо кошулуп бүткөн кезде эмчек эмген бала ыйлап калса, ошол баланы эмизсе болобу? Же гусул алып анан эмизиш керекпи? Гусул алгыча бала көгөрүп калса эмне ыйлай берип? Көгөрүп калат, бала ыйлайт, чын ыйлай бала деген. Жуунуп келгиче канча убакыт өтүп кетет? Жок, дароо эмизе берет. Ошо эмчегин бир сүртүп алып туруп эле. Ооба, арчып тряпканы арчып алат да ошо менен эмизе берет. Эмчектин өзү сүртүп берет бирчи да. Жөн эмисе деле зыян тийбейт негизи. Кагазын жарым калып кетти, эмне бар экен? Кызык суроо келип түшүп кетпесин деп атам да. Кошулуп бүткөндөн кийин тамак жеп, же суу ичсе болобу, же гусул алып андан кийин жеп ичиш керекпи? Боло берет.
Peygamberimiz Aleyhisselam ayalı menen koşulgandan keyin kolu betin juyup durup, tamak jep, oğuzun bekitip, oruzuga niyet kılıp, anan azan aytılıp, anan kus namaz okuyt ele. Bolu beret tuğanım. Şariat jengil. Şariat oğur emes. Hiç sana kıyın emes. Bolgonun namazına kusulun bar bolsun degen söz. Eki ayal menen eki bölmölü büyüde yaşasa bolawıcı sözsüz başka uyda yaşaş kerekpi? Eki ayal biri menen jakşı mamelede bolsa yok. Eki ayal ökönün tuvalet eki başka oluş kerek daratkanası. Ökön aşkanası eki başka. Her kim ayal aşkanasının özü haziyaka bol oturan şart boluş kerek. Bir bölmöcü takana, bir aşkanası, bir daratkana özünçe oluş kerek. Anan kalgandar çok olsa bola beret. Daratkanasını biri kılıp koysan ayaldarga zulüm kılasın. Al senden korku böyle jakşı mamelede bolup atat da ayla joktan ketet. Ayla jok, biroq ayla bir degen şo bolat. Kelinçegim jatkanda üstüme çıkıp alat eşnirse bolboybu. Salmağı göbürök bol basıp öldürüp koya turgan bolsa ölüp kalasın. Bol işteki bolboydu. Men sizge razımın. Kırgızdardı uşinti bele davat kılıp jüreleringdi. Emi Kırgızga mından başka ayta albaysın. Kırgızga molda boluş ötele kıyın. Bir tuğanım Kırgız şunda bir unikaldı el bolat. Kuday talam imanыңызды bekem kılsın. Kudayım şermende kılbasın. Kudayım oğuldan urmat kızdan kızmat bergen bolsun. Dağı bir ugarmanınız var. Ugarman kulak sizde. Assalamu alaikum. Wa alaikum assalam wa rahmatullah barakatuh. Sizge sorum o üylөнгөндөн кийинчи анан ошо кечинде жатарда коштойн дегенде каршы болсо ошо күнөө эмеспи ошону билейин дегем. Экинчи суроо Kim karşı olsa, kim makul olsa. келинчегим да. Anan ikinci sorumuz. Экинчи суроом аял киши менен эркек киши урушуп атканда аял кишинин үнү үйдө катуу чыкса бул да күнөө эмеспи? Анан үчүнчү суроом никени жаңыласа болобу ушуларга жооп берип койсоңуз. Sizge de soru versem bolobу? Aha. Hazır egerde telefonda ayalınız bolganda al kандай sorulardı beretile de oyloysun bana. Bilbeyim al kандай суроо. Aldırılışını ayta öyle belki misal üçün. Men ünüm çıkarga majbur kılat, eger çap jübergen bolsa, je başka kılgan bolsa dep aytışım mümkün böyle. Je misal üçün güven meni töşөгөнө çakırgan wagtda öz betin jubay gelet, oşonuň üçin baş tarttan je töşöktөр kelje kursağı aç misal üçün dep, je bolbosa ошого окшогон bir neke aytış ıhtimalı bar böyle je kanday. Misal üçün. Aytayın degenim erkekler daima söylөгөндө ayaldarga ayıp koyabız da. Ana ошол эле учурда айымдардын да өздөрүнүн bir bizge ayta turgan gepleri barбы деген суроо келип отур. Рахмат бир тууганым. Мен сиздин суроолорго жооп берүүгө аракет кылам. Биринчиси эгерде күйөөсү жубайы аялын төшөккө чакырган учурда аялда айыз болуп аткан болсо, этек кири келип же нифас көрүп турган болсо гана ошол күйөөсүнүн жыныстык жанагы каалоосун кандырууга уруксат берилбейт. Бул учурда бирок жакшы мамиле кылып өп жыташканга уруксат бериле берет. Ал эми андан башка учурда аялы күйөөсүнө дароо жооп бериш керек болот, анткени ошону менен үй бүлөнүн биримдиги сакталат. Ошол эле учурда ошол эркектин да аялдын да таби тарта турган болуп, эркек өзүн карап, колтук башын карап, кийимдерин карап, тиштерин карап, жакшы атырлардан коюнуп, ошол аял дагы ошол бир күйөөдөн бир ырахат ала тургандай таризи жасанып барыш керек. Анан мен болушум ушул деп барып эле баса калган болсо эле эркекте аялдын көңүлү ачылбай калса, анда ырахат ордуна келбей калат. Ошондуктан арызданган эркекте арызданган аялдар экинчи тараптын да каалоосун карап койгон жакшы. Экинчи маселе боюнча аял үйүнүн бийик көтөрсө дейт, эми үйдө бийик көтөрүлүп кете берет, ага эч нерсе болбойт. Бирок көтөрсө боло берет экен деп кыйкырып алган такыр дагы жакшы эмес. Бирок эмне үчүн ал үнүн көтөрдү деген суроого дагы эркек өзүнчө жооп берүүгө аракет кылыш керек. Анткени эркек чыныгы эркек аял зат ачууланса деле, кыйкырса үнүн көтөрсө деле, анын ошону сунчукпай угуп коюп туруп, бирок аял болгон үчүн кайра сүйө берсе, мага сен кыйкыргансың, мени урушкансың, мени мындай дегенсиң деп аялды жек көрүп калуу, бул ошол эркектин өзүнүн табияты аялдыкындай болуп кал дегендикке жатат. Эч убакта аялдын бир айткан сын үчүн, анын башка нерсе үчүн кандай гана кыйын чечендер, кандай гана кыйындар, кандай гана журт башкаргандардын бардыгы керек болсо аялын урушундукканга мажбур болгон. Күндөрдүн бир күнүндө Азирети Умарга башка бирөө аялынын ачуулангандыгын, аялынын баш бербеген ажан экендигин арызданганы келсе, Азирети Умардын аялы Азирети Умарга сүйлөп жаткан экен наалып, андай мындай деп. Азирети Умар кул уйпун чукпай баласын эркелетип башынан жыттап угуп олтурат дейт.
Gördüңүзбү? Эмне үчүн? Анткени ошол эркек дагы Азирет Умар, эркек Азирет Умар кайсы бир көчөгө түшкөн болсо, башка шайтан башка көчөгө өтүп кеткен адам болгон. Ал эми биздикилер аялдарыбыз кыйкырган учурда дарабага кошулуп кыйкырып мушташып кетебиз. Бул биздин алсыздыгыбыз, бул биздин тарбиябыздын жоктугу, биздин ыйманыбыздын алсыздыгынан кабар берет. Аялдар биз үчүн бизге сүйүүгө мындай бир ылайыктуу адеми жандар деп айтсак туура болот. Ал эми никени жаңыртуу боюнча жөндөн жөн эле жаңырта берүү, албетте бул курсагы ток адам эле кайра тамак иче берсеңиз ошондой эле кеп, анын зарылчылыгы жок, бирок талак түшүп калган учурдан да аны атайын адис молдокеге кайрылып сурап көрүш керек. حدثنا محمود بن غيلان أن قال حدثنا وكيع أن قال حدثنا سفيان عن منصور عن موسى بن عبد الله بن يزيد الخطمي عن مولى لعائشة قالت عائشة ما نظرت إلى فرج رسول الله صلى الله عليه وسلم أو قالت ما رأيت فرج رسول الله صلى الله عليه وسلم قط. Hazreti Ayşe ekebimiz aytat, men Peygamberimiz Aleyhisselam'ın avratına karagan jokmun deydi. Bir rivayatta görgön jokmun, hiç kaçan dep aytıp atat. Gördüңөрбү? Hiç kaçan men Peygamber'in avratın görgön jokmun deydi. Başka bir rivayatta ma ra'aytu minhu ve la ra'a minni. Men anın avretini görgön jokmun, al menin de avretimi görgön jok dep urmatlı bir tuğanım emne aytıp atat. Uşul mesele biraz toktolgunga tuğra gelet. Antkeni kez uşul meseleni kattı karmanıp, kebir adamlar tuğra emes jaka ketip kalgan uçurlar dağı var. Oşonduktan bu jerde bizdin imamlarыбыз, başka damlalar atayın kurstu bütkönde turgandan uşul meselege men birazırak toktolup bereyin dep aytıp atam. Misal üçün urmatlı bir tuğandar, mına uşul hadis, Ya Resulallah dep suradı bir sahaba. Bizdin avretlerimiz emne kılabız? Ayaldarыбыздын avreti var, özün avretimiz var. Malum dersege işin bolmayınca bolboyt eken. Oşon üçün ne kılabız dep suroo berdi deydi. Suroo bergende ihfaz avrataka illa min zawjika aw ma malakat yaminuka dedi. Avretingdi eldin bardığından saktagının, birok özüңdүн ayalın jana күң. Egerde şunda күң bolsa, ama oşondan gana saktabastan oşon sen bolo beret dedi. Birok oşol ele uçurda urmatlı bir tuğandarım, mına uşul hadistin özü, bu sahih hadis, emne ayalı avretin görse bolot degen mani gelip çıgat. Eğer görüp kalsa bunu emes degen söz. Birok başka bir hadis, İza ata ahadukum ahlehu felyastatir. Eğer de kimdir bir ayalına koşula turgan bolsa, avretlerin cevap koşulsun degen hadis gelet. Birok oşol hadis urmatlı bir tuğandar, tigi hadiske karaganda bu dayıf dep eseptelet deydi. Anan üçüncü bu hadis gelip atat. Men peygamberimizni görgön jokmun, anan peygamberimiz menikin görgön jok. Bu aytıp atat deydi. Anem de kılış gerek dese, bul ulu adep deydi. Bul adep tüylük. Oşon üçün ayalı güyösünükün, güyös ayalınıkın karabagandығы, görvegöndügü, bu urmatlı bir tuğanдар emne adep bolup eseptelet dep şunu aytıp atat. Anan ötkönde bürö gezitten suroo berdi, çubagacı sünnet oturguzgan bolovu jok banday mınday degen men жооп berdim. Anan жооп bersem gezit 1,5 bet bolup çıktı. İçinde iman jönünde, namaz jönünde ulu sözler var. Arasında bir ele katar oşol sünnet oturguzuş gerek, sünnet oturguzbasa mınday ziyan bolot degen bir eki oz gebim var. Eldin bardık eki oz ile gepti söylep jatıp kalıştı da başkanı söyleşken jeri jok. Anan Anarbek Usupbayev degen bir tenirçi var. Ana şol aytat çubak acı kızık deydi. Bu dinge teyeşeli sözlü süyle öyle, dinge teyeşesi yok sözlü, hadisler süylesinde aytıp koysa bolboyu da aytıp atat da. Bular dindi oşol namaz menen orozo ele baylap koygon baykuş adamlar. Din bardık diye mana aytıp bergen bizge. Antkeni din adamды baktılуу kılgany kelgen. Adam bardık yaşooda жүрөт, baktılуу болгон. Oşon üçün oşonun usuldарын, negizlerin şariatı bizge aytıp beret urmatlı bir tuğanım. Oşon üçün bu jerde mınday bir erkek bilen ayalın ortasındağı mamile boyunca sözgө biraz toktolgum gelip durat. Aytat: "Vel cima'u minel umuril hayatiyyetil muhimmetilleti ata dinuna bi tabyiniha." Bu erkek bilen ayalın ortasındağı mamile adamdın yaşoosundagı ötö zarıl bolgon işlerden biri. Ata dinuna bi tabyiniha ve şer'a laha minel adabi vel ahkami. Dinimiz bizge şunu bayandap berdi. Dinimiz bayandap berdi şunu bizge. Jana anın adetlerin bizge çektep berdi.
Erkek ayalın ortasındagı muamelede şariat bayandap berdi, adeplerini çektep berdi, vel ahkam hükümlerini çektep berdi. Ma yerqa biha an mujarrad an takuna lezzeten behimiyeten ve qaza'an abiran lil vatari bel qaranaha bi umurin minen niyyeti salihati vel azkari vel adabi şer'iyyeti ma yerqa biha ila mustaval ibadeti allati yusab aleyha muslim. Şunçalık tertipleri verdi, anın kanday tertipleri var, adepleri var, duaları var da oturup ayvan siyaktı öyle şahvatın kandırıp pütüp kala turgan nerse emas, balkim namaz, orozo, zeket siyaktı ibadatın dengeline kötüre turgan bir uluk makamga koydu. Şariat bayanda aytıp berdi, tertiplerin berdi. Oşol tertipler menen uşul nerse adam kançalık rahat alбасын, oşonu menen soğuk ola turgan negizge jetkizip koydu. Ve jaa fi sünneti nebeviyyeti tibyanu zalik. Peygamber sünnetinde bul gelgen hurmatlı bir tuğanım. Peygamberimiz aleyhisselam'dın jaşoosун karap köre turgan bolsok, Peygamberimiz aleyhisselam kanday avalda ayalдар menen koşulgan, kanday bolgon degen malumatlar dirgep köre turgan bolsok, bul en tuğra cinslik mamelede bolunun ülgüsün bizge Peygamberimiz üretip gösterip ketken. Adamdın jaşoosuna öte manige bolgon jaşo. Misal üçün birincisi yahfazu bihi sıhhata. Peygamber aleyhisselam gösterip bergen sünnet menen cinslik mamelede bolgon uçurda adamdın erkektin dağı, ayaldın dağı den soğluğu saktalat. Egerde başka bir tartipte bolgon uçurda je erkektin, je ayaldın den soğluğuna emne ziyandı bolup kalışı ihtimali var. İkincisi ve tatimmu bihi lezzatu ve sururun nefsi. Oşol mameleden ayaldağı erkektin dağı lezzet, rahatı tolu alıp adamdın can dünyası rahat alat. Şariat boyunca bolgon uçurda. A başkaça bolgon uçurda je erkek rahat alat, je ayal alat, je ekoten albay kalat, je ekönün bir albay kalıp anan ajıraşуу muştaşundan payda bolup çağa turmatlı bir tuğanım. Üçüncüsü ve yaksulu bihi maqasiduhu allati uzi ali ajliha. Oşol cinslik mamile emne üçün koyulgan bolsa, kanday maksatlar var bolsa, oşollar toluk türdü işke aşar. Kanday maksatlar var? Birincisi hifzun nasil. Kuday Tağlam bizdi perişte kılıp koysa bolot ele, erkek katın deve bölüveyle. Birok insanlar köveysün, Allah Taala ibadat kılsın, uşul yer yüzün östürüp, önügüp, imran kılsın degen maksatta birimiz köveytüge mümkünçülük bergen. Demek oşol hifzun nasil degende saktalış gerek. Boydan aldırı, başka kılığı, anan tuğdurvay koyu, bir neke kılıp koyu, andaga bir neke degenler. İkincisi, ihracul ma'ullezî yadurru ihtibasuhu ve ihtiqanuhu bi cümletil beden. Eğer de adam özündeki suyunu çıkarıp durup asa densolukka ziyan gelip kalışı mümkün, buna oşol nerse menen jөнгө salınat. Üçüncüsü qaza'ul vatar, adamdın özünün şahvatın işke aşıp ketüsün dağı emne orduna koyot. Ve fudala'ul atibba yarawna annal jima'a min ahadi esbabi hifzi sıhhati. Oşon üçün İbn Sina'dan başlagan tavuptardın alımlar aytışat, kıyınlar aytışat. Bu cima meselesi adamdın densoğluğunun saktalıp kalıusunun negizgi sebeplerinin biri değil. Oşandıktan erkekte ayalda kalыстап ketip kalıp, Orusiyada jürebe suuq tiygizip koyup, kalgandарды kaltırıp koyup, oşondan sonra kuluk payda ola turmatlı bir tuğandar. Cimanın paydası kanday dese, gaddul basar. Birincisi gözü tosat. Peygamber aleyhisselam aytadi, egerde köçödön bir ayaldı jakşı görüp kalsan, erkek jakşı görüp kalsa, mine kırış gerek? Daro telefon izlep, Facebook'tan suretini karap, on tüpü tanış izlebeş gerek. Daro erkek katında katın derine varsındağı işin kılsın deyit, daro esinden çıkat deyit. Gaddul basar, adam gözün toskongo sebep bolot. Ve kaffün nefsi, adamdın nefsisin günöden toskongodağı sebep bolot. Vel kudretu alel iffeti anil haram, haramdan saktalganga sebep bolot. Ve taksiru zalika lil mar'a, uşunun bardığı ayalga dağı bolot. فَهُوَ يَنْفَعُ نَفْسَهُ فِي دُنْيَاهُ وَاُخْرَاهُ. Uşul adamdın dünya ahiretinde hurmatlı bir tuğan memne paydalı olot. Peygamberimiz aleyhisselam oşon üçün uşunun jakşı görgün aytat, hubbiba ileyye ma min dunyakum an-nisa ve-t-tib. İmam Ahmad, İmam Nesai rivayatında sizlerden dünyanızda bana jakşı görülgen nerse ayalдар jana emne atır jit dep aytıp atat. Albatta ayal degende nikesi menen bolgon masele. Eğer ayaldardı jakşı görüp ayaldarga üylöngen bolsa, akısın bardığın berip atkan bolsa, demek oşonun akılı da jakşı degenden kabar beret. Birok oynoş kütüp ayakka barıp, buyakka barıp, anan keyin bir gün buyakka bir gün tiyakka bargan jok, akmakçılık. Anın joopkerçiligi menen birge ala turgan bolsa. Peygamber aleyhisselam aytat: "Ya ma'şara şebab, men istata'a minkumul ba'ata felyetezawwaj."
فإنه أغض للبصر وأخفض للفرج ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء. İmam Bukhari Müslim rivayet kılat. Ey jigitler, sizlerden kiminglerden kolunlardan gelse üylensün. Antkeni üylönü adamdın gözün tosot, adamdı aramdan saktap avretin javat. Kimdin üylönü kolundan kelbese anda oroza karmasın. Oroza bul adamga emne kalkan bolup beret deydi. Erkek bilen ayağın ortasındaki şariatlık meselede eskala turgan birinci mesele İhlasu niyeti lillahi azze ve celle fi hadal amr. Uşul meselede ihlas menen boluş gerek. Eptep gelip namazga niyet kılganda, orozoga niyet kılganda, uşul iş bolup atkanda, oşuga ihlas niyet menen giriş gerek. Kudayga jakın bolayın. Uşunu menen özünü tosoyun, jana ayalımı da karamdan tosoyun, ümmetni göbeytöyün. Ümmetni göbeytöyün degen jakşı niyet bolup, oşelle uçurda ala turgan rahatımı toluk alayın degen niyet boluş gerek. Hazreti Abu Zar radıyallahu anhu aytat. Peygamber aleyhisselam aytты deydi. Wa fi bud'i ahadikum sadaqah. Sizler ayalыңар менен koşulganda sadaka bergende soğuk eye bolosуңар dedi. Degende ya Resulallah, ayati ahaduna shahwatahu ve yakun lahu fihi ajrun. Bizden birimiz özünün jırgalçılığın alsa, özünün şahvatın susunun kandırsa, anan oşogo daga soğuk bolobu. Endi bir kıynalganda soğuk boluş kerdi, beyakta özün kayf kılbassan, rahat albassan, ana sana soğuk bolobu. Degen çoğun sura onu bergende Peygamberimiz aytты. Araaytum law wada'aha fil harami akan alayhi vizrun. Eger oşo nerseni aramga koyganda oşogo günah bolo ele degende bolot dedi. Fakazalika iza wada'aha fil halali kana lahu ajrun. Oşon üçün bunu adalga koygandır mattu bir tugan buga soğup bolot dedi. Demek birincisi niyet gerek. Bu hadis Müslim'de gelet. İkinci en yuqaddima bayna yaday cima'i bil mulatafati vel mudaabati vel mulaabati ve takbil. Ayalı menen jakın bolorun astında ayalına nazik muamele kılıp, anı erkeletip, anı oynatıp, anı menen erkeleşip, anı kucaktap öp, oşogo dayardoo gerek. Peygamberimiz aleyhisselam uşul boyunca öz atkargan jana üyretken. Ayaldarga menen koşulganda malday olup gel, darola koşulup ketpegile. Bukany kaçırganda gelle kaçırıp intip eme kılbagla. Oşun oşogo dayardagala dep aytkan. Muну aytıp atsan көп adamlar uşu menen işi joktoy. Jönel enesi külgü onap gelip tuup koygondoy. Atası menen apası oşogo jatpaganda öylöşöt dagынан astagfirullah nары karашat, özünün kılıp atkан haram bola turmaptı bir tuğanım. Peygamber uşun aytkan, öğretken dinimiz bardık nerseni kamtıp algan. Al emes maňa biri aytat, sen uşul nesilder süyleböyle koyboysungu deyt. Antken urmatlı bir tuğanım, uşunu aytpay жүрgөн üçün jaşoda jaman nerseler köp bolup ketdi. Men bildim, kebir jerlerde erkekler ayaldары менен koşulganda ayalı maňa halal eken dep ayaldın artında koşulup жүрgөндөр bar eken. Uktum oşonu men. Çoğun sakalçın taksirlarda gel uşunu aytışında bizde bar. O halal da de uşuntip koşulup жүрgөндөр bar eken. Ayız kırgın üçü de koşulganдар bar eken. Bu aram neseni bilbegenler var, şonun üçün aytıp beriş gerek. Ataң aytpasa, apaң aytpasa, çoң ataң aytpasa, ayta turganдар ölüp jok bolup kalgan bolsa akır aga bir aytıp beriş gerek eken. Andan keyinkisi en yaqula hina yati ahlehu bismillahi Allahumma cennibne şeytana ve cennibi şeytana ma razaqtana. Keyin ayalı menen koşularda bismillah aytır, andan keyin munagul duan aytış gerek dedi. Allah bismillahi, bismillah. Allahum o jaratkan Kuday Taalam cennibne şeytana, bizdi şeytandan alıstat, ve cennibi şeytana ma razaqtana, bizge bere turgan rızkından şeytandı alıstat degen duasını okuş gerek deydi. Peygamber aleyhisselam aytat, fe in qazallahu beynehuma veladan lem yadurrahu şeytanu abada. İmam Bukhari rivayet kılat. Eğer uşul uçurda bularga bir pende rızkı, perzent rızkı nasip bola turgan bolsa, aga şeytan takır ziyan bere albayt deydi. Tili sokur bolboyt, gözü başkaça bolboyt, kulagı jaman bolboyt, keyin tüzük adam çıgat, harami bolup köçөгө çıkıp, arigindigi maradör, uğru, kaskadör, maskadör bolboyt. Kaskadör dem maradör bolboyt, kaskadör jakşı maradör bolboyt, uğru bolboyt, korrupsioner bolboyt. Namazkan bolot, sen çıtabayt karlar üyüne. Şunday adam bolot dedi. Dördüncü. Yajuzu lahu ityanul mar'ati fi qubliha ayyi cihat min ayyi cihatin şa'a. Ayal menen koşulganda, arganda ıkmalarda koşulganga bolot deyt. Bir gana şartı var, bala törөгөн жерinde gana koşuluu gerek. Dübürgө koşulgan, artka öretke koşulgan aram bolot. Arganda ıkmada koşuluş mümkün erkek bilen ayal. Birok bala törөгön жерinde gana koşuluş gerek, andan başka жерге koşulgan şariat boyunca aram bolup eseptelet. Antkeni Kuday Taalam Kur'an-ı Kerim'de aytat, nisaukum harsun lakum fa'atu harsakum anna shi'tum. Ayaldıňar sizlerden egin talağıňar, sizlerge uruğuňar çıgaryp berer. Sen uruk salat ösüp çıgat deyt da.
Buruq kayakka salып, bala çıkkan жерге салынат да, башка жака бурук салынбайт. Ал жерде мусор чыгат. Ошон үчүн аялың арага кандай гана болбосун кантип кошулсаңар дагы бала төрөй турган жерине кошулгула деп атат. Андан кийинкиси ла яжузу лаху би хали минал ахвали ан я'тия имраатаху фи дубур. Кандай гана абалда болбосун, аялына артына дүбүргө кошулган урматтуу бир туугандарым арам болуп эсептелет. Пайгамбарыбыз алейхиссалам айтат: "Мал'ун ман я'ти ниsaa фи махашихинна ай адбарихинна." Бул имам Ибн Ади риваят кылып, мухаддис алымдар сахих деген айтат, кимде аялынын артына кошулган эркек Аллахтын мал'ун кыргышына калган эркек дейт. Кээ бирөө бар, аял айыз келип атканда төрөгөн учурда анда бияка бара берейин деп, биягын калтырып деп өзүнө халал кылып фатва чыгарып алгандар бар. Мен өзүм уктум бирөөдөн. Маселе айтып атат, эми зина кылгандан көрө дейт, бу өзүңүн ниетин кылган, өзүңүн никелеп алган халал сага барды халал деп, ошо уртап берет койсулар уктум ошону мен. Айттым, эмне мындай десем айтат, никеси бар да дейт. Мен айттым, жок, бул көчөгө барып эшмат менен ушундай кылганда эле барар. Ошону бар, ошо арам ошо айры болбойт андай. Аны көрсөң болот көзүң менен дурустат. Бирок иш кылганга арам бул. Буну айтылбайт көп жерде, урматтуу бир тууганым. Муну пайгамбар алейхиссалам тыюу салган. Кийин иза жама ар-ражулу ахлаху сумма арада ан яуда илейха фалятавадда. Эгерде күйөө аялы менен кошулса, кийин кайра да кошулайын деп турган болсо, дарат алсын дейт. Дарат алганды урматтуу бир тууганым жакшыраак, анткени пайгамбар алейхиссалам айтат: "Иза ата ахадукум ахлаху сумма арада ан яуда фалятавадда байнахума вудуан фа иннаху аншату фил ауди." Бул имам Муслимде келет. Эгерде силердин бириңер аялы менен кошулуп, дагы экинчи жолу кошулганды каалай турган болсо, ортосунда бир дарат алсын, дарат алуу аялды, эркекти дагы көбүрөөк активдештирет дейт. Демек, ушундан биле турган болсок, эркек өзүнө карап, ылайыктуу тамактарды карап, жеп ичип, ылайыктуу жуунуп таранып, ошол канткенди аялды рахатка жеткирем деген аракетин көрүш керек деген сөз. Дарат алсаң, ага көбүрөөк рахат бересин. Демек, ошого окшогон башка дагы көптөгөн иш-чараларды китеп гезит кичине окуп, адам өзүн даярдаш керек деген. Менде болушун үчүн жатып албастан эмне ошо аракетин көрүш керек деген ишарат мына ушундан келип чыгат. Мындай тамак жеш керек, мындай тамак жебеш керек, мындай болуш керек деген илгертен келаткан сөздөр бар. Вайн тамаккана минал гусли байнал жимаин фаху афдал. Бирок ортосунда гусул алса, бул андан дагы жакшыраак. Гусул алса, урматтуу бир тууган, эмне андан дагы эмне жакшыраак болот. Яжибу ал-гуслу минал жанабати аля заужейна ва хадихима фил халатил талия. Төмөнкү абалдарда эки жубайлардын экөөнө тең, же экөөнүн бирине, урматтуу бир тууганым, гусул важип болуп эсептелет. Биринчиси илтикаул хитанейн. Бул эркек аял кошулду, бирок инзал болгон жок, уруктук түшкөн жок. Айрыкча эркектер карып калгандан кийин, жана уруктук азайып калган учурда кошулушу мүмкүн, бирок уруктук келбей калат. Витамин жакшы жебегенден, башка кылып ат минбегенден, ушинтип жүргөндө, ушинтип барып отурган, токтоп кала турган болот. Бирок ошондо урукту түшкөн жок деп жүрө бербеш керек. Эркекте аял дагы жыныстык мамиле болгондон кийин гусул алуу урматтуу бир тууган милдеттүү болот. Анткени пайгамбар алейхиссалам айтат: "Иза жавазал хитанул хитана фaqat ваджаба ал-гусл." Имам Ахмад, имам Муслим риваят кылат. Жанагы хитан деп сүннөткө тургузулган жер. Сүннөткө тургузулган жер, сүннөткө тургузулган жерден ашып өткөндөн кийин гусул важип болот деген пайгамбарыбыздын хадиси келет. Экинчиси ويجوز للزوجين الاغتسال معا في مكان واحد ولو رأى منها ورأت منه. Erkek менен аял гусул алган учурда экөө жипчилаңач болуп бир жерде гусул алса боло берет. Бирөөлөр аялынан уяп сен марага көрүнбөш керек дейт, бирок эми эле экөө чогуу эле болгон бир жерде. Ана биякта уят дегендер бар, жок андай эмес, боло берет. Пайгамбарыбыз алейхиссалам хадис бар, Айша энебиз айтат: "Кунту агтасилу ана ва набийю саллаллаху алейхи ва саллам мин инаин байни ва байнаху بيني وبينه واحد تختلف أيدينا فيه فيبادرني حتى أقول دع لي قالت وهما جنبان ديت وهما جنبان."
Men deyt, jana Peygamberimiz aleyhisselam bir idişten gusul alat elek deyt. Kede bizdin kolubuz biribizge tiyip ketediler da sunu mağa kaltır dep oşol jer tamaşalaş talaşkanga çeyin barat elek dep turup wahuma junubani ököten junub ele dep aytıp atat. Alında uşul riwayatda emne ökö çoğu juyunganga bolat, başka bir riwayatda ököten oşol emne tosulgan birok ököten ele jılangaç bolçu degen awalda ap kelişi turmatlı bir tuğanım. Uşundan emne avretin görse bolat degen mani urmatlı bir tuğanlar gelip çıgat. Birok bunu aytıp atkanda Peygamber aleyhisselam Ayşe'nin evdikinde yok, al avretin görgön emes, adep bolgon üçün. Birok Ayşe'nin uşul hadiste aytıp atkanda ököten junup bolçu dep riwayat aytıp atkanda kandayça birөө gelip surayt deyt. O Allah'ın elçisinin ayal Ayşe'nin ekebiz. Aytыңызчы, ayal menen güye bir avretin körse bolobu degen suroogu Ayşe'nin uşul hadiste riwayat keltiret. Biz Peygamber aleyhisselam menen birge gusul alganda bir idişten bir jerde gusul alat degen жооп berdi. Bul degen söz mına oşonda jılangaç bolganda birinikini görбөгөндө mine kılat ele degendi alımda түшүнүштү deyt. Birok Peygamberimiz öz Ayşe'nin özü bir avretin körgön emes, adep saktagandygy üçün. Alımlar uşunday hadis urudul hadis emne üçün aytılıngan, kantip жооп berilген degенден dagы fıktı çıgarıp bere turmatlı bir tuğanım. Keyinkisi يجوز لمن وجب عليه الغسل أن ينام ويؤخر الغسل إلى قبل وقت الصلاة. Bir adamga gusul vacip bolup kalsa, gusul koydan junup boydan uktasa boluveret namazın aldına çeyin. Kuptandan gusul oldu, darı junu şart emez. Uktap, anan bagımdatmasda turup gusulunu alıp, anan namazga barsa boluveret. Kebir adamlar var, dara gusul alış gerek de oturup, ırakatın bardığını getirip, anışa menen jok bolup ketişi mümkün. Adam uktaga jatkızı gele turgan jasa jata versin, aytör namazga çeyin gusul alsa, esep degen mani gelip çıgat. Hazreti Umar Peygamberimizden suradı. Ayanamu ahaduna wa huwa junup bolgon awalda uktasak bolobu degende faqal aleyhissalatu vesselam na'am ve yetavadda inşa'a bolot dedi. Birok kalasa daratal uktagany jakşyrak dep aytdı. Gusul albay turur. İbn Hibban riwayat kılad. Andan keyinkisi ve yahrumu ityanul haizi hala hayziha. Oşondoy ele ayal kişi ayız görüp atkan uçurda ayız görgön ayalga, etekkir görgön ayalga koşulgan aram bolup eseptelet. Kur'an-ı Kerim'de aytılat, senden mahiyiz, ayız jönde yes'alunaka suraşat, aytkının al-aza, al-ıza deyit. Fa'tazilun nisa fil mahiyiz, ayaldar ayız görgöndö, allardan saktangıla. Allarga koşulbagıla dep aytta turmatlı bir tuğanım. Kimde ayız görgön uçurda bol ve koşulup algan bolsa tooba kılış gerek. Jana bir dinar, jarım dinar altın akçanı emne sadaka kılıp bergenge bunun moyuna mildet bolup kalat. Birok bul degen söz ana menen kucaktaşkanga, öýüşkenge, erkeletişkenge, koşulbay turup andan rahat alganga hiç kандай tıyığı salbayt. Antkeni Ayşe neviz aytat, kana Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem ya'muru ihdana iza kanat haidan an tattazira thumma yuzaji'aha zawjaha. Egerde kimdir bir ayalı ayız bolup kalsa, anda ayız bolgonda oşol ayız bolgon jerine giyimingdi giy, ıştanını giy dep turup, andan keyin kadimde kucaktaşıp uktayt eledi. Dal emes Peygamber aleyhisselam Ayşe nevizde ayaldar ayız görüp atkanda, oşonun astında tizesini koyup, anın tizesine başını koyup, Kur'an okup atkandığın. Cevap olsun Peygamber aleyhisselam ayaldar ayız görgön şurada Peygamber'in başını taşını tarap bergendigi jönünde rivayatlar kadimkide ele gelip turat. Andan keyinkisi يجوز للزوج العزل إذا لم يرد الولد ويجوز له كذلك استخدام الواقي إذا أذنت الزوجة deyt. Oşonda öyle erkek ayal menen koşulup atkanda egerde balalı bolgondu kalabay tursa, azır plandabay tursa, anda uruktuğun sırtka tökkön uruksat berilet. Oşonda öyle boyga bütürböy turgan waki karajatарды koldoнгонго dagı şariat uruksat beret. Birok uşunun bardığı ayaldın uruksatı menen bolat. Kebirler ayaldardı Kur'an oşol uruktutun tüşkönü ayaldın rahat alganına urmatlı bir tuğanım sebep bolup beret. Bu boyunca Peygamberimizin hadisi var. Kunna na'zilu ala ahdi Rasulillah فَبَلَغَ ذَٰلِكَ رَسُولَ اللّٰهِ فَلَمْ يَنْهَنَا. İmam Bukhari Müslim'de gelet. Peygamberimizin uagında biz boyga bütür ve uruktu sırtka tögötelek, oşol Peygamberge habar jetkende un çıkkan jok. İkrar kıldı oşol nersege. Bizi tıygan jeri jok deyt, turmatlı bir tuğandar. Oşon üçün ayttabız, eger adamlar balalı bolgusu gelgen bolsa, jılda ele tuyu verbesin. Bala 2 jıl emiş gerek, balanın densoluğu boluş gerek. Enenin densoluğu 1 jıl es alış gerek. Oşon üçün jok degende 2 balanın ortası 3 jıl bolsun dep aytabız. Anam baldarın densoluğu çiң bolat. Peygamberimizin hadisi var. Allah subhanahu wa ta'alaga küçtü musulman
küçsüz musulmanga karaganda sүйүктүүрөөк деген хадиси келет. Мекенди коргогонго, ырыскы тапканга, дават кылганга, мечит салганга, бурчка отуруп сопулук кылган баарынын колунан келет. Бирок мамлекетке кызмат кылган бардыгынын колунан келе бербейт. Күчтүү адамдардын урматтуу бир тууганым колунан келет деди. Кийин эске ала турган дагы бир маселе урматтуу бир тууганым, يحرم على كل من الزوجين أن ينشر الأسرار المتعلقة بما يجري بينهما من أمور المعاشرة الزوجية. Erkek bilen ayağının ortasındaki cuvaylık töşöktөгü meselesini sırtka çıkarıp aytkan taptakır bolboyt. Beni kүйöm menen koşuldum, kүйöm uşundayla kılıp koydu, ana men mundayla kılıp koydum, ana ol minttim men minttim dep köçögө kino kılıp aytıp bergen, ana uşul aram bolup eseptelet. Balki adamdardın en jamanı. İmam Müslim rivayet kılgan hadiste Peygamberimiz Aleyhisselam aytat: "İnne min şerrin nasi menzileten indallah yevmel kıyameti er-raculu yafzi ila imraatihi ve tafzi ileyhi thumma yanşuru sirrahuma." Adamların en jamanı kıyamet günde Kuday'ın aldığında erkek ayalını aşıp, ayalı göğsünü aşıp, andan keyin ökö sırların elderge jayıp jibergenler dep aytты. Şonuň üçin bul ötө aram mesele. Bireler uşaga maani berбейт, maktanat, başka kılat, janagın tafsilderi sürettep beret. Эми жалпы жөнүнөн башка бир нерсе айтышы мүмкүн, мисалы үчүн. Бирок ошону сүрөттөп айтып берип, ортодо кала турган сырды башкага айткан урматтуу бир тууган тооба кылыш керек. Көптөр угабыз хадисти, бирок ошого маани бербей кайра кайра айта беребиз. Ошого тооба кылып, ушундан эмне тосулганга урматтуу бир туугандарым аракет кылыш керек. Пайгамбар алейхиссалам айтат: "Кимде ким аял менен күйөө кошулуп туруп, имам Абу Давуд рivayet кылган хадисте, элге айта турган болсо, бул көчөдө шайтана, ургат шайтанга жолугуп туруп, элдин көзүнчө жима кылып атканды көргөндөй эле дейт." Мына ушунчалык деңгээлде урматтуу бир туугандарым, шермендечилик деп ошол айтып берди, ушуну пайдалуу болсун деп элге айтып берүүгө аракет кылдык.